ошонун ичинде 34 адамыбыз кайтыш болуп кетти. Бүгүнкү абалыбызды карасак 648 үй бүлө бул өкмөткө тиешелүү. Чатырда жашап атат. Чатырда жашап атат. 3 айдан кийин күз башталат. Өкмөт тараптан үй куруугабы, же башка үйлөргө көчүрүүгөбү, же башка үйлөрдү, квартираларды сатып алуугабы кандай иштер жасалып атат? Бюджетке өзгөрүүлөрдү алып келбейсиңерби? Парламент колдоп берет деп ойлойм мен. 3 айдан кийин күз келет. Экинчи маселе. Таш көмүрдөн мага атайын шаардык депутат кайрылды. Мынакей Күзөнбаев атындагы орто мектеп 82-жылы салынган экен. Ошол жерде спорт зал болуптур. 35 жыл спорт зал болуптур. 2015-жылы спорт залга салууга бюджеттен 8 миллион сом бөлүнүп, спорт зал салынган экен. Алар кат жазып, мага кат жазып туруп айтты, мен болсо өкмөткө кайрылдым, спорт зал бүтпөй атат деп туруп. Анан кийин өкмөткө караштуу архитектурадан жана курулуш турак жай чарбадан мамлекеттик агенттиктин директору Акиевдин колу менен жооп келет. 2015-жылдын 10 ноябрда комиссия бул спорт залды кабыл алган. Курулуш бүткөн деп туруп. Мына коррупцияга актар. А спорт залга мына 2 жыл өттү. Эч бир балдар ойноп аткан жок. Мамлекетте бул кабыл алынган объект болуп эсептелет. А спорт зал эл көрүп атат, спорт зал иштеп аткан. Мына жамгыр төгүп, бардыгы ташталганы чыгып атат. Биз билебиз, бүгүнкү күндө кап вложение мен баягы айтып кеткен 5 миллиард сомдун тегерегинде акча жумшалат. Ушундай акчалар сарптала берсе, ушу чиновниктер кабыл ала берсе, курулбаган объекттерди кантип оңолобуз биз? Урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен бул официалдуу кайрылышым Сооронбай Шариповичке жана Генеральный прокуратурага бул ишти козгош керек. Кайсыл абалга келдик? Канча адам ошол жерде кол коюп берди? Бул объект бүттү, курулуш бүттү деп туруп. 8 миллион сом кимдин чөтөгүнө кетти? Бул мен бир мисал айтып атам. Азыр мынакей YouTube'дан деле көрүп атам. Баткенде, Жалал-Абадта, Таласта, Нарында барлык жерде тендер өткөн объекттер сапатсыз курулуп атат. Жер үйдүн $100 миллион жумшалган мектептер сапатсыз курулуп атат. Текшериш керек буларды.